Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу момун мусулман бир туугандар. Жаратуучубуз Аллах Таалага алкыш, мактоолорубуз, даңктоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттарыбыз болсун. Аллах Таала өмүрүбүздү берекелүү, таасирдүү, бул өмүрүбүздү өрнөктүү кылсын. Аллах Таала бардыгыбызды чыныгы өзүн ээрчиген, пайгамбарын толук ээрчип жашаган таква бенделерин артынан жүрүп, алардан үлгү алып, бул жашообузду оңдогон бенделерин катарына кошкон болсун. Сиздер менен олиялар баяны сабагыбызды уламакчыбыз. Бул олияларды биз ээрчип турган болсок, алардын айткан сөздөрүн иш жүзүнө аткарып амал кыла турган болсок, анда бул дүйнө акыретте биз бактылуу болобуз. Себеби бул олиялар чыныгы табииндерди, сахабаларды, пайгамбарыбызды ээрчиген адамдар болот. Аллах Таалага ашык болуп, жаратуучуну сүйүп, жаратуучунун айтканын эч бир ката кетирбестен аткарган Алланын сүйүктүү жакын бенделери болот. Булардын сөздөрү менен Аллах Таала өлүк жүрөктөрдү тирилтет. Булардын сөздөрү менен Аллах Таала биздин жан дүйнөбүздү күчөтүп, ыйманыбыздын нурун көбөйтөт. Анда сиздер менен бүгүн Мухаммад ибнул Васи' рахимахуллах, Мухаммад бин Васи' деген чоң алым, олия туурасында сөз кылабыз. Мухаммад бин Васи' баласы Мухаммад деген бул рахимахуллах бул олия өзүнүн убагында эч бир теңдеши жок болгон, көптөгөн табииндерге кызмат кылган, көптөгөн улуу алым олиялардын колунан тарбият алып, жетилген, талим алган чоң алым олия болот дейт. Шариат жана тарикатта бул адамдын үлүшү аябай чоң зор болгон. Ушунчалык напсисине каршы күрөшүүдө өтө бийик деңгээлде аябай улуу, бизге кыйын болгон, сырттан караганда оор иштерди аткарган адам болгон дейт. Кээде караңыздар, напсисин жеңүү үчүн албетте сууга катык нанды салып жумшатып жеп мындай деп айтчу дейт. Ким бул нерсеге караңыздар каниет кылса ушундай ырыскыга дагы, ал адам бүткүл жаратылган нерселерден бемуктаж болот, бай болот деп айткан сөзү бар экен. Кээ бир Аллах Таалага кайрылууларына мындай деп айтыптыр. О Роббим, о Аллахым, сени чыныгы сүйгөндөр сыяктуу мени жылаңач кылдың, ачка кылдың дейт. Мен бул даражага кантип жеттим? Мен бул абалга кантип кошулуп калдым? Кантип ушундай сен жеткирип койдуң мени? Мен абалым сени сүйгөндөрдүн абалына окшошуп калды го деп айткан экен, караңыздар. Аллах субханаху ва тааланы сүйүү үчүн, Аллага жетүү үчүн адам напсиси менен көп күрөшүү талап кылынат. Напсисине каршы чыгып, албетте бул оңой эмес, албетте бул жеңил эмес. Бул напсисин жеңүү үчүн көп иштер, көп абалдар, көп нерселер талап кылынат. Бул ошол напсисине аябай катуу күрөшкөн, Алланын сүйүктүү бендесине айланган адамдардын, олиялардын бири болгон экен. Күндөрдүн биринде Хасан Басри радиаллаху анхуга караңыздар келген экен, өзүнүн шерик жолдоштору менен бирге, ушунчалык ачкачылыктан. Анан Хасан Басри рахмахуллахтын алдынан эч нерсе жегенге таппады дейт. Кийин Хасан Басри рахмахулла бир нерсе алып келген, анан жешиптир. Хасан Басри рахмахулла алардын жеп жатканын көрүп аябай сүйүнүп кубанды дейт, караңыздар. Анын Мухаммад ибн Васи'ден сөздөрүнөн мындай деп айткан экен. Эрте менен дагы ачка таң атырса, кечинде дагы ачка кеч киргизсе, мына ушул абалда дагы Аллах Таалага адам разы болгон болсо дейт, бул адамга жыргал болсун, бул адамга мындай айтканда жыргалчылык болот, бул адам утат, бул адам ийгиликке жетет деп айткан экен. Караңыздар, кээде адам баласынын жашоосунан ар кандай абал өтөт. Барчылык болот, жокчулук болот, токчулук болот, жутчулук болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ошол абалда, бардык абалда Аллах Таалага разы болуп, о жаратуучум сага разымын, өзүңө шүгүрлөр болсун деп Аллага разы болуу, бул сизди Аллах Таалага жакындаштырат. Качан бар болсо шүгүр айтып, жок болуп калса нааразы болуп, наалып, Алла жакпаган сөздөрдү, иштерди аткарсак,
анда бул Кудай Таалага жакпайт, урматтуу мусулман бир туугандарым. Бул жашоону Алла Таала сыноо үчүн жаратты. Бизди жер бетине сынаш үчүн таратты. Демек биз сыноодобуз. Сыноодо болгондон кийин Аллах ар кандай жолдор менен бизди сынайт. Албетте биз жакшылыкка умтула беребиз. Бирок ошончолук умтулсак дагы кээ бир кырсыктар, кээ бир жаман абалдар, кээ бир жаман окуялар болуп калса, сыноолор башыбызга түшүп калса, биз бардык абалда Аллах Таалага ыраазы болгонго биз аракет кылып умтулушубуз керек. Мындай деп айтылыптыр, бир адам келип мага осуят айтыңыз деп насаат сураптыр, караңыздар. Бул айтыптыр, мен сага бир осуят айтайын, ошол осуятымды аткарсаң, бул дүйнө жана акыреттин падышасы болосуң деп айтыптыр. Ал адам айтыңызчы, кандай болот ал десе жооп бериптир. Изхад фи дунья, дүйнөдө захид бол. Дүйнөдө эч бир байлыкка, бийликке, мансапка жүрөгүңдөн сен кызыкпагын деп айтыптыр. Захид деп караңыздар, жүрөгүнөн Аллах Тааладан башканын бардыгын чыгарып таштаган адамды захид дейт. Захид деп бул колунан, чөнтөгүнөн чыгарган эмес, жүрөгүнөн чыгарган адамды айтат. Жүрөгүңдө Алладан башка караңыздар кызыгып умтула турган, артынан ээрчип чуркай турган нерсе болбосун дейт. Захид бол, дүйнөгө кызыкпа дейт. Эгерде жүрөгүң менен дүйнөгө кызыкпасаң дейт, караңыздар, сен өзүңдүн жаныңды, напсиңди бүт жаратылган нерселерден беймуктаж абалда, сен бай абалда көрөсүң дейт. Тескерисинче ошол жаралган нерселер, адамдар, ошолор сага муктаж болуп келет дейт. Мына бул дүйнөдөгү падышачылык. Ал эми эгерде ушул абалды бул жашоодо сен ала турган болсоң, ушул абалда жашай турган болсоң, караңыздар, анда сен акыретте дагы сен падыша болгонго үмүт кылсаң болот деп айткан экен. Бул дүйнөдө эч бир нерсеге, караңыздар, биз дагы айтып жатабыз, баса белгилеп, жүрөгү менен байлыкты, бийликти, мисалы жыргалчылыкты бул жүрөгүнөн чыгаруу, караңыздар. Эгерде жүрөккө байлык, бийлик кирип кете турган болсо, анда адам бузулат. Ал эми жүрөгүнөн чыгара турган болсо, анда адам оңолот. Зарылчылыкка жараша колуңуз менен, бутуңуз менен, сырткы дене мүчөңүз менен пайдаланып кое бериңиз, а бирок жүрөгүңүздө бир гана Аллах Таала болсун. Мына алым олиялар ушул жүрөктү тазалаганга көп аракет кылып умтулушат. Мына ушинтип жүрөгүңүздү тазалай турган болсоңуз, бул дүйнөдө падыша болосуз. Карасаңыз, акыретте дагы падыша болгонго жетишесиң деп насаат айткан экен. Ана мындай деп айтыптыр, караңыздар, Малик ибн Динар деген чоң олия өткөн, окуясын айттык мурунку сабактарыбызда. Ошол адамга бул олия айткан экен: "Хифзул лисани ас'абу алан нас мин хифзид дирхами ва динар" деп айткан экен, караңыздар. Адамдарга алтын, күмүштү, азыркы тил менен айтсак, долларыңызды, рубль, сомдоруңузду, акчаңызды, алтындарыңызды сактоого караганда дейт, адамдарга тилин сактоо оор болот деп айткан экен. Караңыздар. Тилди сактоо өтө зарыл экендигин бизге айтып жатат. Тил менен гыйбат кылбайлык, ушактабайлык, бирөөгө жасакерленбейлик, урматтуу мусулман бир тууганым, аша чаап бирөөнү мактабайлык. Алла берген тилибизди, Алла ыраазы болгон туура, жакшы сөздөрдү сүйлөп гана туура жолдо колдонуп жакшы жака багыттайлык. Тилибиз менен Алла Тааланы нааразы кылып албашыбыз керек экен. Тил ушунчалык тилди сактоо оор дейт. Байлык, бийлигиңизди, караңыздар, акчаңызды сактагандан дагы оор деп айтып жатат. Вакила Кутайб ибн Муслим деген чоң аскер башчы болгон, ислам тарыхында аты зор, биздин Орто Азияга дин келүүсүнө себепчи болгон улуу аскер башчы болот. Ушул Кутайб ибн Муслимге Мухаммад ибн Васия рахимахулла кирип калды дейт. Мухаммад ибн Васия бул олиянын үстүндө, караңыздар, жүндөн болгон чапан, караңыздар, чапаны бар болчу дейт. Ага Кутайб айтыптыр: "Эмнеге жүн кийип алдыңыз?" деп сураса, жоопко эч нерсе айтпады дейт. Экинчи жолу сурады дейт, унчукпады дейт, караңыз. Анан айтыптыр Кутайб ибн Муслим: "Эмнеге сиз унчукпай жатасыз, сүйлөбөй жатасыз?" десе айтыптыр: "Эмне деп айтайын дептир, караңыздар. Эгерде мен бир сөз айткан болсом, же өзүм мактаган болуп калам, же Алла Тааланы арызданган болуп калам кедейликтен" деп айтыптыр да, караңыздар. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде бирөө суроо берсе,
Жооп берүүнү сиз туура көрбөсөңүз, жооп бербей койсоңуз эч нерсе болбойт экен. Бул айтып жатат, эгерде мен жүндү кийип алдым, мен таква болоюн, өзүмдү мындайча айтканда дүйнөгө берилбеген адам сыяктуу кылып көргөзөйүн деп кийип алдым десем, анда мактаган болуп калам өзүмү. Ал эми башка эч нерсе таппай калдым кийгенге, ушул эле калды кийгеним үчүн, башкам жок калды десем, анда кедейликтен Аллага арызданган болуп калам дейт, караңыздар. Алла мени кедей кылып койду деп арызданган болуп калам. Же мактоо же арыздануу болуп калат. Ошон үчүн мен эмне деп жооп бермекмин, ошон үчүн мен жооп бербей койдум деп айткан экен. Караңыздар, ушунчалык тилин сактаган чоң олия болгон экен. Күндөрдүн биринде Мухаммад ибн Васи өзүнүн баласын, уулун адамдардын арасында текеберленип, кыйынсып, өзүнөн кетип бас бара жатканын көрүптүр. Анын айтыптыр баласын чакырып. О балам дептир, сен ким экендигиңди билесиңби дептир, караңыздар. Баласына тарбия берип жатат. Баласы чектен ашып, текеберленип, кыйынсып, менсинип бара жаткан баласын тарбиялоо иретинде өзүнө келтирип коюу иретин айтып жатат. О балам, сен ким экендигиңди билесиңби дейт. Мен сенин апаңды 200 дирхамга, 200 күмүш тыйынга сатып алганмын дейт. Ал эми атаң болсо адамдардын арасында эң күнөөсү көп, кор, жаман адам дейт да. Сен апаң ушундай болсо, атаң ушундай болсо, сен бул кыйын сууну, бул текебердикти каяктан сен алып алдың деп баласына тарбия берди дейт, караңыздар. Караңыздар, урматтуу мусулман бир тууганым, биз бала чакабыздын тарбиясына көңүл бөлөйлүк. Балабыз бузулуп, чектин ашып бара жатса, анда балабызды тизгиндеп тартышыбыз керек. Себеби убагында тарбиялап калбасаңыз, ошол жаман, караңыздар, сапаты жаман ошол кулк мүнөзү себептен бул балаңыздан ажырап калышыңыз ыктымал. Же түрмөгө кирип кетет, же бир башка бирөөнүн жанын кыйып коюшу мүмкүн. Балаңызды убагында тарбиялап турганга умтулушуңуз зарыл экен. Ошондой эле бул адамга олияга келип айтыптыр: "Кайфа анта?" Абалыңыз кандай? Сиз кандайсыз деп десе, мындай деп жооп берген экен, караңыздар. Өмүрү азайып, күнөөлөрү көбөйүп бара жаткан адамдын абалы кандай болсун тууганым деп айткан экен да, караңыздар. Өмүрүм азайып бара жатат, ал эми күнөөм көбөйүп бара жатат. Менин ушундай адамдын абалы кандай болот эле? Сен менин абалым келип сурайсың да деп айткан экен. Чоң аалым олиялар, караңыздар, өмүрүн ар бир минутасын, ар бир көз ирмемин канимет билишкен. Эч бир, караңыздар, өмүрүн жашоосун текке кетиришкен эмес булар. Зикир тартып калайын, Куран окуп калайын, бирөөгө пайдам тийип калсын деп уктаса дагы, ичип тамак жесе дагы, ар бир иш кылса дагы Аллах үчүн кылып жашаган. Урматтуу мусулман бир тууганым, чындыгында бул жашоодо биз баарыбыз меймандабыз. Эртең чыгып кетебиз. Убактылуу эле Алла Таала бизди бул жашоого киргизди. Акыретке даярданып ал, азык камдап ал деп бизге уруксат берип жатат азыр. Качан мөөнөтүбүз бүтсө, Кудайдын алдына кетебиз. Караңыздар, олиялардан биз үлгү алалы, канчалык өзүнүн өмүрүн пайдалуу, булар пайдаланып сарптаган экен. Жана дагы айткан экен, урматтуу мусулман бир тууганым, мен кайсыл бир нерсени көрсөм дейт, мен Аллах Тааланын кудуретин, Алланын улуулугун көрдүм деп айткан экен. Тоолорду караңыз, сууларды караңыз, караңыздар, мондай көкмөк асманды караңыз, көмкөрүлгөн. Бардыгын көрүп, гүлдөрдү, чөптөрдү караңыз, жамгыр жааган, кар жааганын, түнү карасаңыз, шооласын чачкан, айды караңыз, жылдыздарды, күндү караңыз, күн түн алмашуусун, мезгилдердин алмашуусун, кыска сөздөргө аябай, бардыгын кайсыл нерсени көрсөм, мен Аллах Тааланын улуулугун, Аллах Тааланын кудуреттүүлүгүн мен көрдүм деп айткан экен. Бул дагы улуу даражалардын бири болуп эсептелет. Жана дагы айтыптыр, Аллах Тааланы тааныйсызбы? Аллах Тааланы сиз тапкансызбы? Билесизби Аллах Тааланы десе, унчукпады дейт. Жана да Мухаммад ибн Васи рахимахулло, бул улуу аалым олия мындай айткан сөзү бар экен. Ма раайту шай'ан дейт. Мен кайсыл бир нерсени көрбөсөм дейт. Караңыздар, эмнени көрсөм дагы Аллах Тааланын улуулугун, кудуретин мен көрдүм дейт. Күн түн алмашуусун, 4 мезгилдин алмашуусун, асманга карасаңыз, караңыздар, толгон ай, жылдыздар, күн, жамгыр жаап жатат, мөндүр кар жаап жатат, тоолор, суулар, капчыгайлар, токойлор, океандар, караңыздар, бардыгын мен кайсыл нерсени көрсөм дагы
Аллах Тааланын улуулугун, Алланын чебердигин, ушунчалык кудуреттүү зат экендигин мен көрдүм деген сөзү бар экен. Жана дагы адамдардын бири келип айтыптыр. Сиз Аллах Тааланы тааныйсызбы? Аллах Тааланы билесизби деп айтыптыр. Бул алым олия айтыптыр. Бир аз убакыт унчукпай калды дейт. Анан башын ийкеп, башын шылкыйтып туруп, жерге салып, анан кийин башын көтөрдү дагы дейт, мындай деп жооп берди дейт. Ман арафаху азза ва жалла қалла каламуху ва каthura tahayyuruhu. Ким Аллах Тааланы чындап тааный турган болсо дейт, бул адамдын сөзү аз болуп калат дейт. Караңыз. Көп сүйлөй берип эткенде караңыз. Сөзү аз болуп калат, жана бул адамдын айраң таң калуусу көбөйүп кетет дейт. Алланын бул ааламдагы караңыздар улуулугун көрүп, Алланын ушунчалык кудуреттүү экендигин, чебер, бардыгын мыкты билет экендигин көрүп, алардын айраң таң болуусу көбөйүп кете берет экен. Аалымдар айтат, эки Куран бар дейт. Биринчиси окула турган Куран, биз кол астыбызда Кураныбызды окуп жаткан, экинчиси көрүлө турган Куран дейт. Бул аалам, айлана чөйрө, жаратылыш, караңыздар, галактика, бул аалам, бул барлык Аллах Тааланын биз көрүп Алланы тааный турган Кураны болуп эсептелет экен. Жана дагы акыркы сөзү мындай деп айтыптыр. Ман арафаллаха таала ва аззат бихи ма'рифатуху хакку алейхи алла янзура иля гайрихи ва ла яхтару алейхи шай'ан дейт. Ким Аллах Тааланы тааный турган болсо дейт, ошондой Аллах Тааланы жөн эле эмес, сырттан эмес, чыныгы деңгээлде тааныса, бул адам Аллах Тааладан башкасын карабасын дейт. Ошондой эле Алладан башкасын тандабасын дейт. Мунун мааниси, урматтуу мусулман бир тууганым, бардык бул адамдын жашоосу Алла үчүн гана болуп калыш керек экен. Жүрөгүнө Алладан башка эч кимди киргизбеш керек экен, караңыздар. Бир жүрөгүндө Аллах Тааланы гана сактап, Алланы гана сүйүүгө, Алланы гана ашык болуп, Аллага сагынуу, Аллага махаббат кылууга, анын элчисин, пайгамбарын, сахаба, үй-бүлө, табииндерди, алым олияларды ушундай бир сүйүүгө жүрөгүн толтурушу зарыл экен. Албетте бул улуу алым олиялардын сөздөрүн түшүндүрүү үчүн аябай бийик деңгээл чындыгында талап кылынат. Биз, урматтуу мусулман бир туугандар, китептерде келген сөздөрүн колубуздан келишинче, илимибиз жетишинче айтып деп түшүндүрүп бергенге аракет кылып атабыз. Ал эми бул алым олиялардын сөздөрү албетте мындан дагы бийик жогорку маанилерди, мындан дагы көп пайдаларды камтыйт. Аллах Таала кечирген болсун бардыгыбызды. Ушул сиздерге окуп берип аткан бул олиялардын баяны, олиялардын сөздөрү, окуяларын Аллах Таала бардыгыбызга берекелүү, жугумдуу кылган болсун. Бул сөздөрдү угуп эле же окуп эле тим болбостон жашообузга алып келип, иш жүзүн аткарып, бул олиялардын артынан түшүп, Аллах Тааланын сүйүктүү бендеси болууга Аллахым жардам берген болсун. Сөзүбүздүн башында жанын акырында Аллах Таалага мактоолорду айтып, пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтып, сабагыбызды бүгүнкү жыйынтыктайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.